Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Көк бөрү каналы биз сүйгөн спорттогу акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. 9 май жеңиш күнүнө арналган турнир 4 күндөн кийин Жалал Абадта башталат. Учурда командалар бул жактагы даярдыктарын жыйынтыкташып, Жалал Абад жергесине жөнөп жатышат. Бул чыгарылышта кайсы командада кандай өзгөрүүлөр болуп жатат айтып беребиз. Ынтымактын жаңы аргымага, Сарыөзөндүн жаңы оюнчусу тууралуу алдыда кеп кылабыз. Ошондой эле Кыргызстан менен Казакстандын көк бөрү боюнча спорт жетекчилери ортосунда орун алган жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу дагы сөз кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Ынтымак торпеда деген аргымакты сатып алды. Буйруса бул атты 9 май турниринде көрө аласыздар. Кышында ошол оюндан кийин сатылып алынган. Аттын ээси Айткулов Айбек. Эсиңиздерде болсо көк бөрү менен жер улак курама командалардын ортосундагы оюнда Эмирлан Жеңишбеков ойноткон. Коргонуунун мыкты аргымагы. Муну менен ынтымак мыкты коргонуусун дагы да бекемдеди деп айтсак болот. Ынтымак командасы кече күнү 27 апрелде Жалал Абадка барышты. Бүгүн эс алышкан соң команда даярдыктарын Жалал Абадта улантат. Дагы бир жаңылык, Майрамбек Рыспеков бул турнирде браслет аргымагы менен оюн көрсөтөт. Өзүңүздөр билгендей, акыркы турнирлерде Майрамбек каркыра менен ойноп келген. Бирок Ноорус мелдешинде Майрамбек каркыраны жакшы башкара албай калганын байкаганбыз. Негизи эле каркыраны башкаруу өтө татаал экени белгилүү. Сарыөзөн командасынын курамында дагы өзгөрүүлөр бар. Былтыр Акшумкарды Акшумкар кылган, Чүйдүн жаштарын чемпион кылган, бир голдо пулак салган Калкаман Акбаржан уулу Тилекке каршы 9 майдагы турнирге катышпайт. Себеби үй бүлөлүк шартына байланыштуу деп айтылат. Анын ордуна курамга Алы Назаров келди. Алы Назаров былтыр Сарыөзөндө ойногонун билебиз. Команда менен жакындан тааныш. Ошондой эле Назаров Ала Тоодо дагы ойногон. 27 апрель күнү Казакстандын Астана шаарында Көкпар улуттук спорт ассоциациясынын өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү жолугушуусу болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө катышуучулар бир катар актуалдуу маселелерди көтөрүп, алардын оптималдуу чечилишин талкуулашты. Жолугушууда август айында Кыргыз Республикасынын Чолпон Ата шаарында Көкбөрү боюнча эл аралык мелдештин өткөрүү форматын макулдашышты. Жана Кыргызстан командаларынын Казакстандагы Асанбай Аскаровду эскерүү турнирине катышуусу маселелери талкууланды. Мындан тышкары спорттун бул түрлөрү боюнча эл аралык турнирлерди өткөрүү жөнүндө жобону биргелешип бекитүү чечими дагы кабыл алынды. Демек алдыда биз казак-кыргыз клубтардын ортосундагы кызыктуу оюндарды көрөбүз деген ишеничтебиз. Буга сиздин оюңуз кандай? Пикир жазыңыздар. Видеонун аягында жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулайт деген ишеничте жинди улакчы болом деген кичинекей баланын видеосун тартуулайбыз. Ишегиң тың экен, улакка чөйбү бул. Турмаганда ким болосуң? Милиция. Сен? Солдат. Солдат болосуң. Сен? Жиндулакчы болосуң. Молодец атаң. Кана эңип көрүп койчу. Кана. Тетиги ташты эңгиречи кана кимге жиндулакчы экенин көрөйүн. Мо милиция кыйын болот экен. Мына жиндулакчы дагы секирип атат. Молодец. Кайран кырам байлар. Үчөөң бешек көтөрө алабын. Я.